Президент Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга расмий иш сапары бүгүн башталат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, анын жүрүшүндө Жээнбеков Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен чакан чөйрөдө жолугушат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуу талкууланат. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, 26 декабрда Москвага жөнөйт. Маалыматта иш сапар Орусия президентинин чакыруусу менен болору айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Бүгүн 25 декабрда Жогорку Кеңештеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети балык чарбасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап жактырды. Бул долбоор Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Кара суу көлүн балык чарбасына багытталган көлдөрдүн тизмесинен алып салуу максатында сунушталган. Мындай демилге Кара суу көлүндөгү балыктардын түрлөрүн сактап калуу, бул аймакка туристтердин келишин шарттоо, өрөөнгө жергиликтүү элдин жайлоого чыгуусун камсыздоого багытталган. Мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңештин депутаттары Осмонбек Артыкбаев, Карамату Розова, Абдувахап Нурбаев, Абдыкапар Султанов, Эмиль Токтошов, Алтынбек Жунусулу. Өзбекстан келерки жылдан тарта Кыргызстанда Равон үлгүсүндөгү 2 түрдүү автоунаа чыгарууну пландап жатат. Бул туурасында Спутник Өзбекстан сайты жазды. Агенттиктин кабарчысына өкмөттүн мүчөсү бул маалыматты билдирип жатып, учурда жабдууларды жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айткан. Маалыматка караганда, январь айынан тарта ишкананын орду жайгаша турган аймагы талкууланып баштайт. Кыргыз тараптан Автоцентр Эстакада, ал эми Өзбекстандан GM Узбекстан компаниялары биргелешип иштемекчи. Өкмөт өкүлү автоунаалардын сынамык үлгүлөрү 2018 жылдын аягында чыгарылып каларын айткан. Учурда GM Узбекстан 10 түрдүү автокөлүктөрдү чыгарууда. Алардын 4-өө Nexia, Cobalt, Gentra жана Malibu. Ал эми 2 майда астарттаган Matiz жана Spark, 1 Captiva жол тандабасы, 1 түрү минивэн Arlanda үлгүсүндөгү техникалар. Андан сырткары Damas кичи автобусу менен Labo үлгүсүндөгү микровэн жасап жатат. Аталган компания Ravon автоунаасын экспорттойт. Кыргызстанда эрте төрөттүн саны жагынан Чүй жана Талас облустары алдыда. Улуттук статистика комитетинин соңку иликтөөсүнө ылайык аталган облустар мурдагыдай эле 17 жашка чейинки кыздардын арасындагы төрөт боюнча алдыга чыккан. Чүйдө 15-17 жашында эне болгондор бул курактагы 1000 кызга 10 бала туура келгенин көрсөттү. Таласта 12 бала туура келди, ал эми эң аз көрсөткүчтөр Ош менен Баткен облустарында катталды. Жалпысынан 2016 жылы 15-17 жаштагы кыздардын төрөтү 2012-2015 жылга салыштырмалуу азайган. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы Башкыртстандын дин өкүлдөрү менен биргеликте имамдарды окутуу семинарын баштаганын муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара өлкөдөгү орус тилдүү имамдардын билим деңгээлин жогорулатууга арналган. Окууга Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын имамдары катышууда. Семинарда мазхаб, акыйда, фыкх маселелери боюнча сабактар өтүлүп жатат. Эки өлкөнүн дин кызматкерлеринин ортосундагы мамилени бекемдеп, салттуу динди жайылтууда, экстремизм жана терроризм менен күрөшүүдө тажрыйба алмашууну көздөйт деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, 23 декабрда башталган семинар 8 күнгө созулмакчы. Кыргызстанда кырдаалды турукташтыруу үчүн келген эл аралык террордук топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган жаран 27 жашта. Анын Сирияда атайын даярдыктан өтүп, өкмөттүк армияга каршы аракеттерге активдүү катышканы аныкталган. Маалыматка караганда, эл аралык уюмдун башчыларынын буйругу менен колго түшүрүлгөн адам террордук аракеттерди көрүп, Кыргызстандан Сирияга согушкерлерди жөнөтүү боюнча жаңы каналдарды түзүүгө милдеттендирилген. Учурда ал тергөө абагында, ага карата кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 26-28 декабрда аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 26 декабрда жаан жаап, кар айланышы, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы. 27-28 декабрда мезгил менен кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Унаа жолдор тайгак жана тоңгулук болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 18-23 метрге жетет. 27 декабрда күндүз жана 28-29 декабрда абанын температурасы төмөндөп, Чүй Талас өрөндөрүндө түнкүсүн -7, -12 градус, күндүз -1, -6 градус суук. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөндөрүндө түнкүсүн -2, -7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык көл ойдуңунда жана тоо этектеринде түнкүсүн -5, -10 градус, күндүз 0-5 градус суук. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн -15, -20 градус, күндүз -3, -8 градус
суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25 -30 градус, күндүз -7 -12 градус суук болушу күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.